Акыркы жылдары үй бүлөдөгү зордук зомбулук күч алып, көбүнчөсү тийиштүү жерлерге кайрылбай, жаап жашырып келүүдө. Бул көйгөйдү чечүүнүн жолу кандай? Мына ушул туурасында бүгүнкү берүүбүздө сөз кылмакчыбыз. Кызматыңыздарда мен Илгиз Шернияз, саламатсыздарбы? Бүгүнкү теманы талкуулоо үчүн атайын коноктор чакырылган, эмесе тааныштыра кетсек. Ош облусунун намысын Ханботоев, Адамбай жана Базарбаев, Курманбек коргомокчу. Ал эми Ысык көл облусунун намысын Ишембаев, Бекжан жана Жылдыз Арстанбекова коргошмокчу. Бүгүнкү берүүгө атайын коноктор чакырылган, эмесе тааныштыра кетсек. Проекттин редактору Нурайым Шамырканова, тема боюнча адис Османбетова Венера. Ал эми дебат боюнча адис Бакчар Бердибеков. Бүгүнкү талкууну ачып берүү үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берди. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана ушул долбоордун катышуучулары. Биз бүгүнкү күндө нукталыкка көз чаптырсак, бул палата үй бүлөдөгү зордук зомбулуктарды жабырлануучунун уруксатысыз иликтөөлөргө алуу керек деп эсептейт. Биз өкмөт тарап муну жактамакчыбыз. Анда эмесе ачкыч сөзгө көңүл бурсак, үй бүлө деген эмне? Үй бүлө деген бул гендик байланышы бар адамдардын жыйындысы. Ал эми ошол гендик байланышы бар адамдардын бири-бирине болгон зордук зомбулугу, уруу токмок алуусу бул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктар болуп эсептелинет. Ал эми жабырлануучунун уруксаты деген ошол зордук зомбулукка кабылган үй бүлө мүчөсүнүн уруксаты же болбосо ошол сабалган адамдын иликтөө үчүн берген уруксаты бул жабырлануучунун иликтөөгө берген уруксаты болуп эсептелинет. Ал эми карай турган болсок, бүгүнкү күндө эң эле актуалдуу көйгөй болуп келе жаткан бул Кыргызстандагы үй бүлөдөгү зордук зомбулуктар эң алдыга чыгып баратат. Жана ошондой эле бул көмүскөдө калып, көпчүлүк учурда ачыкка, коомчулукка чыкпай баратат. Мына ушул нерсени алдын алуу эң эле маанилүү иш. Аны астыңкы мүнөттөрдө түшүндүрүп бермекчибиз. Анда эмесе бүгүнкү күндө Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулуктарга каршы канча борборлор иштейт? Бул борборлордун саны Кыргызстанда болгону 10 гана борбор иштейт. Бул ал эми Литвада болсо, биздин калкыбыздын саныга караганда алда канча аз болгону менен, бирок 40 борбор иштеп жатат. Бул эмнеге өбөлгө түзөт? Демек, бул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктардын азаюусуна же болбосо алардын зордук зомбулукка кабылгандарга кандайдыр бир психологиялык же физикалык же башка жактагы жардамдарды көрсөтүү үчүн бир атайын даярдалган борборлор. Биздин ушундай кризистик зордук зомбулуктарга каршы борборлордун президенти Александр Элиференконун баяндоосу боюнча, Кыргызстандагы көпчүлүк кысымдар азыркы учурда үй бүлөдөгү ажырашкан аял менен эркектин, ал эми аял экинчи күйөөгө чыкканда ал жака ээрчитип барган кичинекей балдарына кайын журту тарабынан же болбосо өгөй атасы тарабынан көпчүлүк учурда кысымдар көрсөтүлөт. Же болбосо зордуктоолор, кызына болобу же баласына уруп сабоо ушундай күч алып бара жатат. Ал эмне үчүн көмүскөдө калып жатат? Биздин Кыргызстанда көпчүлүк учурларда аны айтуудан уялышат, же болбосо куру намыс калтырышат, же болбосо жүрөгүндөгү коркунучтан улам сыртка чыгара албайт. Эгерде мен айта турган болсом, мени дагы көбүрөөк сабашы мүмкүн деп көпчүлүк учурда жаш уландар, жеткинчектер айта албай калып жатат. Бул эмнеге алып келет? Элибизде сөз бар эмеспи? Орууну жашырсаң, өлүм ашкере кылат дейт. Урматтуу туугандар, кыргыз элим, бул негизи орууну эч качан жашырбаш керек. Мындай зордук зомбулуктарга алдын ала каршы көрүшүбүз эң бир абзел нерселердин бири болуп эсептелинет. Эгерде зордук зомбулуктарды алдын албасак, өлкөбүздө дагы да тамыр алып, кучагын жая бермекчи. Ал статистикага карасак, зордук зомбулукка кабылгандардын 58% аялдар. Ал эми 18% жаш жеткинчектер, 13% кары картаңдар жана 7% эркектер болуп эсептелип жатат. Алардын көпчүлүгү аялдар, булар күйөөсүнөн сабалгандан кийин элге жарыя кылыштан көпчүлүк учурда намыс кылышат же менталитетке туура келбейт. Кыргызчылык деп туруп, аны кечириши мүмкүн. Бирок ал күндөн күнгө кайра кайталанып, бул көйгөйлөр, зордук зомбулуктар күчөй берет.
Муну биз иликтөөгө алуу үчүн алардын уруксатысыз эле иликтөөгө алышыбыз керек деп биз эсептейбиз. Анткени закондо азыркы мыйзамда жазылгандай эле сөзсүз жабырлануучу тараптан уруксат алып туруп, анан изилдөөгө алыш керек. Ал эми биз жаңы бир ошол законго өзгөртүү сунуштамакчыбыз. Эч кандай уруксатсыз эле ал зордук зомбулукка кабылган жаштардын же болбосо аялдардын же болбосо үй бүлө мүчөлөрүнүн уруксатысыз аны изилдөөгө алышыбыз керек. Анткени Американы карап көрө турган болсок, Америкада мыйзам иштейт. Америкадагы мыйзамга ылайык жабырлануучу тараптан эч кандай бир уруксат алынбайт. Уруксат алынбай туруп эле алар иликтөөнү жүргүзүшөт. Алар жабырланган адамды жана зордук зомбулукка кабылткан адамды алып келип же болбосо үйлөрүн тинтип, канчалык деңгээлде зордук зомбулукка кабылгандыгын аныктап, аларга ылайык жаза колдонууга алардын укугу бар. Ал эми Кыргызстанда качан гана жабырлануучунун арызы түшкөн кезде же болбосо жабырлануучунун уруксаты келип, же болбосо ден соолугуна өтө оор абалда кайрылгандыгында гана иликтөөлөр жүргүзүлүп жатат. Муну алдын албай турган болсок, биздин жаш жеткинчектерибизге өтө зыян көп келип калат. Эгерде ошол жаш жеткинчектерди карап көрсөк, анын келечеги эмне болот? Же болбосо алардын коомчулукка аралашуусу кандай болот? Өз укугун билбегендиктен мына ушул көмүскөдө калып жатат. Эгерде муну биз алдын албасак, урматтуу туугандар, бул мындай закондорду киргизбесек, анда биздин бул көйгөйүбүз дагы кенендеп кете берет, дагы келечекте өтө жаштарыбыз жапа чегип, же болбосо ушундай зордук зомбулуктар күчөйгөндүктөн адамдарыбыз көпчүлүк учурда ден соолугуна зыян келип калат. Ошондуктан мындай закондорду сөзсүз түрдө кабыл алып, мыйзамга өзгөртүү киргизишибиз керек. Чоң рахмат. Карама каршы оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөөчү тараптын башчысына берилет. Арбаңыздар, урматтуу жалпы көрөрмандар жана дебат сүйүүчүлөрү. Негизи эле бүгүн бизге абдан кызыктуу нукта берилген экен. Биздин Өкмөт палатасы үй бүлөдөгү зордук зомбулук окуяларын жабырлануучунун макулдугу жок эле иликтөөгө алууну туура деп эсептеп жатат. Жана биз эмне үчүн мунун туура эмес экенин, мындай кадамдарга баруунун туура эмес экендигин алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге тастыктап көрсөтүп беребиз деген ишеничтемин. Эми булар зордук зомбулук жөнүндө айтып жатат да. Зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрү бар. Мисалы психологиялык жактан зордук зомбулук ошол эле үй бүлөдөгү кайнененин менен келиндин ортосунда пикир келишпестиктер болушу мүмкүн. Ошол эле учурда экономикалык үй бүлөлүк зордук зомбулук деген бар. Мисалы акча бербей коюшу мүмкүн, же болбосо түшкү тамагына элүү эле сом таштап кетиши мүмкүн. Булардын баары болгон фактылар. Эми булар айткан жок, кайсы зордук зомбулук учурунда барып туруп ошону иликтөөгө аларынчы. Мисалы мындай эле жөнөкөй эле мисал келтирсек, бир адам, эки үй бүлөдө жашаган эки адам урушуп кетти да. Бул психологиялык жактан зордук зомбулук келип атат да, же болбосо психологиясына таасир берип атат. Бирок ушул учурда деле силер чыргылып ортосуна кийлигише бересиңерби? Ушул нерсе анткени казан аяк кагышат деген жакшы сөз бар. Ар бир үй бүлөдө уруштар болуп турат да. Силер ошондо ушунун бардыгына кийлигишкен атасыңарбы, же болбосо кайсы бир атайын белгилүү бир гана зордук зомбулуктун түрүнө кийлигишесиңерби? Экинчиден, булар аябай жакшы нерсени айтып кетишти да, өз укугун билбейт депчи. Эми биз статистикага кайрыла турган болсок, негизи эле ар бир проблеманы алганда ошол проблеманын түпкү учунан башташыбыз керек да. Ал проблеманын тамырында эмне жатат, ал проблема эмне үчүн келип чыгып атат коомго дегенчи. Мисалы бир дарактын жалбырактары курап атат да, анан өкмөт тарап айтып атат да, биз жалбырактарын бирден тазалайлы депчи. Мыйзам негизинде биз жок деп айтып атабыз. Ал дарактын түбүнө суу барбай калган, биз ошону сугаралы депчи. Же болбосо бүгүнкү күндөгү проблеманын көйгөйдүн себептери эмне болуп атат? Статистикага таянсак, Кыргызстанда болуп жаткан ошондой үй бүлөдө зордук зомбулуктарды айтып кеттик. Ошолордун 58% аялдар кабыл атат деп атабыз. Бул үй бүлөнүн урушунан, балким жумушсуздуктун айынан келип чыгып атат. Негизи статистика боюнча караганда эң биринчи жумушсуздук жана экинчи көйгөй бул деген жана жаш кыздарды эрте күйөөгө берүүнүн натыйжасында баягы үй бүлөдө түшүнбөстүктөр келип чыгат экен да. Биринчи жумушсуздук бул өкмөт тарап чече турган нерсе. Анткени жумуш менен камсыз кылгандан кийин ошо ортосундагы кандайдыр бир пикир келишпестиктер жаралбайт жана анын натыйжасында үй бүлөдө уруп согуу, мисалы аялга болгон басмырлоо деген нерселер жок болмок. Бул биринчиден. Экинчиден, биз азыр билебиз да, коомдо ушундай маселе бар. Бизде азыр Кыргызстанда 16-17 жаштан баштап эле эрте эле турмушка даяр болбой туруп, кыздарын күйөөгө узатып жиберишет. Же болбосо күйөөгө тийип кеткен кыздар көп да, турмушка чыгып кеткендер.
Анан булар деген турмушту түшүнбөйт, жакшы билбейт. Анан өзүлөрү 18 бирөөнүн үй бүлөсүн мисалы 16 жашына чейин башка үй бүлөдөн тарбия алды. Анан кайра башка үй бүлөгө барганда аяктын өзүнүн мыйзамдары бар деген сыяктуу. Анан албетте булар бири-бирин түшүнүшпөйт дагы, ошонун натыйжасында дагы чыр чыгат да. Демек бул жактан өкмөт палатасы биз айтып атабыз, ар бир маселенин көйгөйү менен, проблеманын өзү менен күрөшөлү депчи. Анан булар жакшы нерсе айтып кеттит да, статистика өсүп жатат депчи. Урматтуу достор, муну айтат элем. Негизи мурда эмне үчүн статистика аз болчу? Анткени адамдар ошол учурда өзүнүн укуктарын билчү эмес. Ал эми азыркы учурда адамдар өзүнүн укуктарын жакшы билген үчүн укук коргоо органдарына барып жатат. Бул эмнени билдирет? Укук коргоо органдарына азыркы учурда адамдар ишенет. Ошол себептен булардын баары ачыкка чыгып атат. Же болбосо өкмөт тарабы айткысы келип атат, мыйзам иштебейт, ошонун үстүнө жаңы мыйзам курабыз деп. Биз айтып жатабыз, мыйзам иштеген үчүн ошолордун статистикасы өсүп атат. Же болбосо мисалы мурунку учурларда алардын саны аз болчу, анткени укуктарын жакшы билишчү эмес да аларчы. Азыр болсо ошонун баары ачыкка чыгып, тескерисинче мыйзам иштеп жатат. Ошол себептен, урматтуу достор, биз мындай кылышыбыз керек да, сөзсүз түрдө эле бир мыйзам иштебей калды деп үстүнө жаңысын алып келбей эле, андан көрө үй бүлөлүк баалуулуктарды күчөтүп, ошол эле учурда жана ата-эненин тарбиясы деген нерсе аябай маанилүү да. Ата-эненин тарбиясын, ата-эненин балдарга болгон тарбиясы, ошол эле учурда түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, силердин чыгарып жаткан мыйзамыңарга караганда алда канча күчтүү болот деген ишеничтемин. Мен ушуну менен өз сөзүмдү аяктайм. Чоң рахмат. Анда эмесе кезек кайчылаш суроолорду берүү үчүн тараптардын башчылары чакырылат. Менин мындай суроом бар да, сиздер айтып жатасыздар да, бул ар бир проблеманын өзүнө иликтеп анан изилдеш керек деп. Биз деле ошол нерсени айтканбыз да, а сиздер түшүнбөй калыпсыздар. Ал эми айтып жатасыздар, көпчүлүк учурларда мыйзам иштегендиги үчүн ушул нерселер көбөйүп жатат депчи. Мыйзам иштегендиги үчүн, адамдар өз укугун билгендиги үчүн ушул нерселер өсүп жатат деп. Биз айтып жатабыз, тескерисинче, мыйзам иштебегендиктен, эгерде мыйзам иштесе дагы адамдар укугун билбейт, кыргызчылык болуп жатат. Ошол себептен ушул нерсе көмүскөдө калып депчи. Түшүндүрүү иштерин көтөрөлү деп атабыз. Сиз айтып атпайсызбы, он эле кризистик борбор бар экен Кыргызстанда депчи, ошолорду көбөйтөлүк. Жаңы мыйзам чыгаруунун кереги жок деп атабыз. Биз ага чейинки стадияларды басып өтүп, эгерде алар иштебесе, анан жаңы мыйзам чыгаралы деген сунушту киргизип атабыз. Анда эгерде ата-энесинин же болбосо ар кандай кысымга алынган тайкелеринен ата-энеси миграциялык иштер менен чет өлкөдө иштеп жүргөн болсо, балдар бул жакта зордук зомбулукка кабылып жатат да. Эгер ошол балдар коркконунан же болбосо дагы зордук зомбулукка кабылып туруп, аны ачыкка чыгара албай жатса, анда кандай кам көрүшүбүз керек? Анткени бул проблема көйгөй бар. Биз буга көз жумуп кое албайбыз. Мындай көйгөйлөр бар. Мындай кылыш керек да. Албетте сөзсүз түрдө бир адам зордук зомбулукка кабылып атканда үй бүлөдө, анын тарабына бардыгы ошого зордук зомбулук жасабай эле аны коргогондор дагы бар да, алар ачыкка чыгарса болот. Сөзсүз түрдө эле башка бирөөнүн кийлигишүүсү бул жакта керек эмес деп эсептейм. Мисалы деген, менин көйгөйүм бар деп эсептейли да, бирок мен аны ачыкка чыгаргым келбейт. Эгерде ачыкка чыгарсам, кээ бир учурлар болот ушундай. Анткени үй бүлөдө ар кандай учурлар болот. Силер мисалы Кыргызстанда бир күндө канча көйгөй барса, ошонун баарына бирден барып, анан баарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кандайча түрдө, кандай десем, силердин мисалы силер айтып аткан мыйзамда ким барат ал жака, мисалы көйгөй чыкты, анан алар кандай чечет, субъективдүү чечеби, объективдүү чечеби деген нерселердин баарын эске алдыңарбы? Чоң рахмат. Мен айтып жаткан нерсе негизинен кризистик борборлор боюнча биринчи башта кабар айтып кеттим, маалыматты. Бул кризистик борборлордун Кыргызстанда саны өтө аз экенин айттым жана ал кризистик борборлорду өстүрүү керек дедим. Ошол өстүрүү менен биз ар бирине бирден барбастан эле түшүндүрүү иштерини ар кандай телевидениялардан жана социалдык сеттерден түшүндүрүү иштерин алып бара турган болсок, мына ошондо ал укуктарын жеткире турган болсок адамдарга, социалдык кризистик борборлорго кайрылуулар көп болот дагы, адамдар психологиялык жана физикалык ар кандай зордук зомбулуктарга кабылуусунан корголот. Демек силер жаңы мыйзам иштеп чыкпайсыңар эч кандай? Жаңы мыйзам иштебейбиз, бирок мурунку мыйзамга өзгөртүү киргизебиз. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз ырастоочу тараптын мүчөсүнө берилет. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырман кыргыз журтум, жана ошондой эле адилеттүү сот, жана ошондой эле биздин сүйүктүү абоненттер, жана менин коллегам. Бүгүнкү биздин талкуулап жаткан тема бул коомдогу болуп жаткан темалар, жөнөкөй темалардын бири эмес. Бул коомдогу актуалдуу талкууга алынып жаткан темалардын бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан урматтуу оппозиция лидери, сиз
айтып жатасыз, жаңы мыйзам киргизесиңерби деп жатасыз. Бул сурооңузга биз мындайча жооп бермекчибиз. Биз ошол мыйзамга өзгөртүү киргизебиз. Ал эми бул жерде темада дагы айтып жатасыз, түшүнбөй калыпсыздар деп. Бул темада айтып жатабыз, иликтөөгө алабыз. Жабырлануучу тарабынан эч кандай арызсыз иликтөөгө алабыз. Себеби азыркы күндө биздин кыргыз элинде мындай нерсе түшүнүк бар. Менталитет деген. Бул менталитет көптөгөн үй бүлөдө болуп жаткан зордук зомбулукту сыртка чыгарбай калат да. Себеби бул биздин менталитетке туура келбейт дейт. Мына караңыздарчы туугандар, бул жерде менталитетти айтабыз. Улуттун көзү көргөнү менен ал нерсени улуттун көзү бар, бирок көрбөй атат, тили бар, бирок сүйлөбөй атат. Эч кандай нерсени коомго алып чыкпай атат. Биз эмнени айтып жатабыз? Биз ошол үй бүлөдөгү болуп жаткан нерсени алдын алалы, үй бүлөнүн бөлүнүп кетпешин алдын алалы деп атабыз. Үй бүлөнүн бүтүндүгү бул Кыргызстан үчүн аябай маанилүү нерсе. Мына туугандар, дагы баса белгилеп кетчү нерсе бул үй бүлөдө кандай көйгөйлөрдү, кандай зордук зомбулуктарды кандай жол менен чечесиздер деп жатасыздар. Биз айтып кетмекчибиз, бул жерде үй бүлөдөгү болуп жаткан зордук зомбулуктар бул мисалы өгөй атасы тарабынан зордук зомбулук көрүлсө, эгерде көрүлсө, ал нерсе коомго же ачык айтылбайт. Туурабы туугандар? Мына караңыздар, ал бала кимге барып арызданат? Ал жаш бала, же апасын айта албаса, же атасын айта албаса, атасы өгөй ата болсо, бул кандай? Ким, кайсыл тараптан буларды коргоого алыш керек? Буну мамлекет алат. Алар мамлекеттин жараны. Мына туугандар караңыздар, бүгүнкү күндө ушул сыяктуу нерселер коомго же мамлекет тарабынан көз өмөлгө алынбаган себептен көптөгөн суицид, өзүн өзү өлтүрүүгө барып жатышат. Анан кийин сиз өкмөт оппозиция лидери айтып кетти, 16-17 жашынан кыздар күйөөгө тийип жатат дейсиздер. Бул себеби эмне билесиздерби? Үй бүлөдө болуп жаткан жаңжалдан кутулуш үчүн ал кыздар эрте күйөөгө чыгып, ал жерден кутулуп кетүү максатында кетип атышат. Мына туугандар, көптөгөн нерсе бул үй бүлөдөгү ынтымак, бардык нерсе ынтымактан келет. Биз ошол ынтымакты алдын ала сактап калалы деп жатабыз. Биздин бүгүнкү күндө сот ордер тарабынан ушундай бир сунуш, эч кандай жабырлануучу тарабынан арызсыз биз ошол үй бүлөнү алдын ала иликтөөгө алып, же болбосо атайын борборлорду ачып, баягы жабырлануу тараптан атайын келип, эч кимге, эч коомчулукка же туугандарын айтпастан келип, ал жерге атайын өзүнүн арызын немесин билдирсе болот. Ал борборлор эч кандай алардын немесин ачыкка чыгарбайт, ошол үй бүлө менен гана иштешет. Бул жерде менталитет дешиңиздер мүмкүн, бирок менталитет ал нерсеге коомго ачыкталбайт. Бул ошол үй бүлө менен ошол борбордун ортосунда гана ишке жүрөт. Мына туугандар, бүгүнкү күндө ар бир нерсени алдын алса болот. Биз да мына ошол мисалы ар бир нерсе тамырынан чечиш керек бул нерсеничи. Ар бир нерсе тамырынан өсөт. Туурабы? Ошол тамырын кандай биз бүчүр алдырып өстүрүп алсак, бизге ошол нерсе маанилүү бүгүнкү күндө. Анан туугандар, бул жерде ошол айтып кетчү нерсе дагы бул кандай зордук зомбулуктар деп жатасыздар. Бул мисалы күйөөсү жубайын аябай оор абалда токмоктоп койду. Ал больницага бара албаса, туугандарын айта албаса, кай жакка барат? Кимден жардам алат? Ал ошол оор абалында кала береби? Сиздер эмне үчүн бул биздин мыйзамга же биздин долбоорго каршы чыгып жатасыздар? Мына туугандар, караңыздарчы, бул жерде ар бир жаран Кыргызстан мамлекет тарабынан кароого алыныш керек деп эсептейбиз. Убакыт бүтүп, чоң рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөчү тараптын мүчөсүнө берилет. Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүнкү темабыз үй бүлөдөгү болуп жаткан зордук зомбулукка мамлекеттик органдар болобу, иликтөөчүлөр атайын уруксаты жок эле иликтеп кийлигише алат деген темада талкуулап жатабыз. Бүгүнкүлөр бизге өкмөт тарап жаңы мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Ал мыйзам долбоорунда алардын максаты ачык айкын көрүлгөн жок, бирок айтып кетишти. Мынтип жатышат да, биз ал мыйзамды кабыл алуу менен дейт, өлкөдөгү болуп жаткан, үй бүлөдөгү болуп жаткан зордук зомбулуктардын алдын алабыз дейт да. Статистикаларды келтирип кетти, 50%, 20% мынча кишилер кабыл болот экен деп. Бирок биз айтып кетет элек, статистиканын өсүшү менен кылмыштуулук көбөйүп жатат деп айта албайбыз. Анткени адамдар укугун билип, кимге кайрылаарын билип, аңдап түшүнгөн сайын, кайрылган сайын ошончолук статистика өсө берет. Бир статистиканын өсүшү кылмыштуулуктун же болбосо үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун көбөйүшү дегенди билдирбейт. Анткени буга чейин деле 50 кылмыш иши жасалып келсе деле, бүгүнкү күндө деле 50 кылмыш иши жасалып келди. Бирок 50 кылмыш ишинен 3-өө гана мамлекетке, органдарга кайрылды да.
үчөө эле укугун билип кайрылса болот турбайбы деп кайрылды. Биз үчөө эле аз эле болуптур. Бүгүнкү күндө 50'нүн баардыгы тең кайрылып атат. Демек 47ге көбөйүп кеткен турбайбы деген түшүнүктөр бар да. Бул жерде эч кандай статистиканын көбөйүшү менен зордук зомбулук көбөйүп жатат же болбосо негизги проблемага айланып жатат деп айтпайбыз. Анткени бул башынан келаткан көйгөй, мунун чечүүнүн жолдору иликтенип келатат. Эми биз айтат элек, бизде эмне үчүн бир мындай кылалычы, мыйзамды эмне үчүн кабыл алуудан мурда эмне үчүн ал зордук зомбулук келип жатат, ошол боюнча сөз кылалычы. Руханий жакырчылык азыркы күндө үй бүлөдөгү руханий жакырчылыктын айынан ушундай нерсе келип жатат. Мисалы 50 жыл мурдакы, бир кылым мурдакы ата энелерибизди окуган тарыхтарыбызды карай турган болсок, аларда менталитетти, ошол каада салты, үрп адаты, ой жүгүртүүсү, адамдар менен болгон мамилеси, үй бүлөлүк тарбиясы такыр башкача болчу. Азыркы күндө биз алып жаткан тарбия бизге берип коомдогу болуп жаткан окуялардын баары тең бизге терс таасирин тийгизет дагы. Ошонун негизинде ушул нерсеге барып жатабыз. Мисалы мен айтып кетет элем, маалыматтык технологиялардын айынан сен бир балага жаман болбо десең, ал тескерисинче жаман болот экен. Анткени сөздүн уңгусу жаман. Ал жаман мээге сиңе берет, болбо деген сөз сиңбейт да. Сен жакшы бала бол. Бирөөнү тарбиялаганда сен жаман болбо, тентек кылба, урушпа десең, ал бала тескерисинче тентек болот дейт. Ал эми сен тескерисинче дос бол, жакшы бала бол, билимдүү бол десең, ал бала чыныгы билимдүү, жакшы бала болот дейт. Демек, бул жерден биз рекламаларда, роликтерде беребиз деп атпайбы, үй бүлөнү уруштуруп, анан ал аялдын тиги укук коргоо органдарына барып атканын көрсөтсөк, демек силер ушинтип уруша бергиле, бирок көмүскө да, ачык болбосо да көмүскө кыйырмайын, силер урушуп бергиле. Биякта силердин укугуңарды коргоочулар бар. Силер ошого кайрылсаңар болот деген бул нерсе да. Демек, бул жерден айтып жатабыз, бул руханий жакырчылыкты жана маалыматтык технологияларды элге маалыматты туура жеткирүүдө жалаң позитивдүү, оң нерселерди колдонушубуз керек. Эч качан терс нерсе менен көрсөтө берсек, коомдо терс нерсе жайыла берет. Ошон үчүн айтып атабыз. Анан суицидтер көбөйөт, көйгөй дейт. Анан үй бүлөдө кыздардын эрте турмушка чыгышы үй бүлөлүк жаңжалдын айынан дейт. Жок, бул эч кандай эмес. Бул экономикалык шарттан, жумушсуздуктан. Эмне үчүн мамлекет, эмне үчүн өкмөт, отурган урматтуу өкмөт тарап эмне үчүн жумушсуздук менен камсыз, жумушсуздарды жумуш менен камсыз кылбайсыздар дагы? Анан өкмөткө эле иштеп берүүчү мыйзамдарды иштеп чыгасыздар. Анткени элде жумуш менен камсыз болуп, миграция болбосо, эч качан жанакындай тайекесине калып, же болбосо чоң атасына калып, андай зордук зомбулуктар болбойт эле. Бирок биз ошол маселени чечишибиз керек. Менин тишим ооруп атат, тишим моягына чейин ириңдеп кетиптир, бирок ал ириңди сордуруп албай эле дары иче берем, кетанал иче берем, бирок 10 күндөн кийин, 20 күндөн кийин ал деле таасир этпей калат. Тишимди толугу менен жулдурушум керек да, үй бүлө жок болуп атат. Силердики ошондой болуп атат. Биз ошол ириңди башынан баштап эле сордуруп, башкача ыкма менен эметсек, тишим дагы аман калат, акчам дагы коробойт. Демек, биз айтабыз, руханий жакырчылыкты жана маалыматтык технологияларда болуп жаткан маалыматтарды туура берүү менен бул мыйзамсыз эле жакшы иштерди аткарсак болот. Рахмат. Кезек көрүүчүлөрдүн тараптарга суроо узатуусуна берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин аты жөнүм Бекназаров Жакшылык Бекназарович, номер 87 орто мектебинин 10 классын окуучусу. Менин бере турган суроом бул оппозиция тарапка. Мен суроомду баштаардан мурун төмөнкүчө бир мисал менен келтире кетсем. Эгерде бир бала ата энесинен зордук зомбулук көрүп жатат дейли күнү түнүчү, бирок ал ата энесин жакшы көрөт. Ал эми ошол үй бүлөнүн чүнүгү боюнча бул кризистик борборлорго же болбосо психологторго кайрылып, бул алар үчүн үй бүлөсү үчүн уят себеби ал деген ошол адамдарга айтып берип жатат деген сыяктуучу. Бирок ал кыз ата энесин ошентип сезим кризистик борборлорго кайрылып айткандан уялып, ата энесин дагы ушундай уят болушун каалабай жатат. Жана бирок ошол эле учурда ал кыз ушул зордук зомбулуктан тажап кетти. Балким ал эртеңки күнү суицидке да баргысы келип жатат. Эгерде бул иш-чарага кийлигишпесе, мугалимдер көзөмөлдөп туруп, анын күн сайын чачтары таралбай, же болбосо көздөр көк ала, колдор көк ала болуп келаткан көрүп туруп, бирок аралашпай койсо анда эмне болот? Ушуга силер кандай альтернатива сунуштайсыздар? Рахмат сурооңузга. Сурооңуздун ичинде жооп турат, жакшылап ойлонсоңуз. Эгерде кыз өзү каалабай атса, мыйзамда адам өзүнүн эркиндиги боюнча башка тараптагылар адамдын эркиндигине каршы чыга албайт да эч качан. Эгерде кыз өзү каалабай атабы, каалагысы келбей атат, уят болгусу келбей атат, ата энеси дагы, кызы дагы. Демек, проблема көйгөй ал жерде эмес. Көйгөй ата энеси менен кыздын ортосундагы мамиледе, үй бүлөдөгү мамиледе. Балким кыздын тарбиясы начар, же болбосо атасы менен энесинин баштатан келаткан мүнөзү
башкача эме тарбия алардын да мүнөзү туура эмес да. Демек бул жерде мыйзамдын эч кандай кереги жок. Эгерде алар каалабай атабы, демек андан дагы төмөн болушу мүмкүн. Артык кылабыз деп тыртык кылып алышыбыз мүмкүн да. Аңгектен качсаң дөңгөккө болуп атат ал кыздын эмеси. Мисалы, демек сурооңуздун ичинде жооп бар, кыз өзү каалабай атат, демек бул болбойт. Биз мугалимдер ошол эле жерде кошуналары, туугандары билет, демек ата-энесине, кыздарына мен жанагы айтып кеткендей жакшы түшүнүктөрдү келтирсе, түшүнүктөрдү берсе жакшы болот. Мен сурооңузга бир аз түшүнө албай калдым, бирок сиздердин позицияларыңыздар азыркы жооп берүүдө тайып кетти окшойт. Себеби сиздер айткансыздар, биз бул кризистик борборлор аркылуу же мектепте психологдор эле аны деген көрүп деле жардам бериши мүмкүн. Себеби ошол борборлорго барыш керек депчи. Бирок эгерде ошондой борборлор же болбосо психолог ошол кыздын көк ала болуп келатканын көрүп эчтеке кылбай койгон болсо, анда эртеңки күнү ал жакшы жете элек кыз суицидке барып чыкпайбы? Бул жакта биздин жарандарыбыз өлүү статистикасы көбөйүп жатат. Бирок сиздин сурооңуз мындай да, иликтөө иштерин кимдер жүргүзөт? Органдар жүргүзөт, мамлекеттик органдар, укук коргоочу органдар. Ал эми кризистик борборлордогу психологдор, мугалимдер булар укук коргоочулар эмес. Булар жөн гана түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүлөр. Биз айтып атабыз, укук коргоочулар аралашпасын, бирок психологдор болобу, башкалар болобу элге жарыялабай, эки тарап менен өзү иликтебейт алар. Болгону маселенин чоо жайын түшүндүрүп беришет. Жообуңузга чоң рахмат. Бирок өзүмдүн сөзүмдүн аягын мындай макал менен жыйынтыктап кетмекчимин. Ток бала, ач бала ток баладай ойнобойт, ток бала ач болом деп ойлобойт. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Баткен гуманитардык экономикалык институттун 4-курсунун студенти Тайырбек Абдилашимұлы. Мен суроом өкмөт тарапка. Сиздер ошол бизде Кыргызстанда ар бир үй бүлө ошол бир мамлекет деп айтылат. Мисалы үчүн ар бир үй бүлө бир мамлекет. Сиз ар бир жарандан мисал алганда үй бүлөнүн уруксаты жок, изилдөөгө алабыз деп атасыздар. Эгер ошол үй бүлөлөр каршы чыкса, кандай кыласыздар? Кандай чечип кабыл аласыздар? Макулугусуз. Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү күндө бул үй бүлөдөгү болуп жаткан көйгөйгө мамлекет тараптан киришүү керек деп айтып жатабыз. Мына биринчи бул болсо, бунун себептери эмнеге алып барат? Кыргызстандын келечеги же баягы үй бүлөнүн бузулушуна алып барат. Ал эми биздин максат эмне болуп жатат? Биз ошол үй бүлөнү алдын ала ошончо даражага жеткирбей туруп сактап калууну сунуштап жатабыз. Биздин максат бул жерде караңызчы, Кыргызстандын ичиндеги Кыргызстандын ичиндеги үй бүлө. Үй бүлөнүн ичиндеги алардын маселеси болсо дагы Кыргызстан аларга аралашып же алардын уруксатысыз кароого өзүнүн бир мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатабыз. Сиз айтып атасыз, бул биз өзгөртүүнү киргизүү мамлекет тарабынан деп атасыз. Бирок ошол мамлекетте коомчулукту биздин ар бир үй бүлө түзүп атпайбы? Үй бүлө каршы чыкса кандай кыласыздар деп атасыз. Мен коомчулук каршы чыкса эмне кыласыздар? Бул жерде баш мыйзамга өзгөртүү киргизебиз деп жатабыз. Алардын уруксатысыз биз иликтөөгө алабыз деп жатабыз. Бул жерде менталитет деген эзелтен кыргыз элибизде кыргызчылык менталитет деген түшүнүк аябай мындай кеңири жайылган. Бул укук же мыйзамга анчайын көңүл бөлбөйт. Көбүнчө ошо менталитетке, кыргызчылыкка көңүл бөлүп, ошол менталитеттин себебинен көмүскөдө калып келе жатат. Бул улуттук менталитет болгон менен, бул убакка чейин улуттун көзү көргөн менен айтпай жатат. Кулагы уккан менен эч нерсени бул укканы менен эч бир коомго алып чыкпай жатат. Бул жерде ошол нерсени талкуу, бул темада максаты ошол болуп жатат. Демек мындай да, мен негизи айылда мындай сөз бар да. Мен бүгүн бул көйгөйүмдү айтсам, коңшуга, айылдаштарга уят болом деген бир менталитет бар дагы. Ошол чыгарбашы мүмкүн да сиздерге. Жыйынтыктоочу сөзүн сүйлөө үчүн сөз төгүндөчү тараптын башчысына берилет. Дагы бир жолу баарыңарга салам айтам. Негизи оюн талаасына карай турган болсок, кагылышуулар болду албетте. Эми мындай сөз бар да, негизи өкмөт бир маселе менен күрөшө албагандан кийин мыйзам иштебей атат деп эле кайра жаңы мыйзам чыгарып берет да. Булардыкта ошондой болуп атат. Бир проблеманын аягына чыга албай туруп эле экинчи кайра мыйзамды киргизип атат. Эмне үчүн? Анткени биз айтып атабыз, ар бир көйгөйдүн себебин аныктамайынча аны канча мындай чечүүнүн канча мыйзамдарын чыгарсак деле ал эффективсиз деп айтып жатабыз да. Анткени биринчи биз айтып атабыз, үй бүлөдөгү зордук зомбулук эмнеден келип чыгып атат? Бул ошол эле биринчи статистика боюнча алганда жумушсуздуктан келип чыгып атат. Экинчи болсо бул жана жашы жетиле электердин баягы үй бүлөлүк турмушту түшүнбөй эле турмушка чыгуусунан келип чыгып атат деген нерсени айтып атабыз.
Эми булар айтып жатат, баягы укугун билбейт экен, бирок саны өсүп жатат депчи. Албетте укугун билбейт деген туура эмес. Себеп дегенде укугун билгени үчүн укук коргоо органдарына кайрылып атат. Ошол нерселер коомдо ачыкка чыгып жатат. Алар ачыкка чыгып жаткандан кийин биз экинчи мыйзамдын кабыл алуунун эч кандай бул жакта зарылдыгы жок деген негизги идеяны айтып атабыз. Анан негизи эле мындай карап көрсөк, эгерде адамдар өзүнүн көйгөйү тууралуу коомго ачыкка чыгаргысы келбесе, анда ал нерсени мындай мажбурлап ачыкка чыгаруу бул өзү туура эмес деген идеяны айттык да, же болбосо мыйзамдуу түрдө эмес болуп калат. Бүгүнкү мыйзамдуу түрдө эмес болуп калат да, анткени ал адам өзү ачыкка чыгарууну каалабайт да, анда анын дагы кандайдыр бир себептери бар деген нерсени айтып атабыз. Ошол эле учурда биз айтып атабыз, азыркы күндө Кыргызстанда баягы үй бүлөнүн тарбиясы башкача деп атабыз. Бардыгы үй бүлөлүк зордук зомбулук жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ошону тамырынан баштайлы деп атабыз да. Анткени үй бүлөлүк баалуулуктар азыркы күндө азайып атат, жоголуп атат деп айтып атабыз. Ошол нерсени түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошондон баштайлы деп атабыз. Ал эми өкмөт эмне деп атат? Биз барып алардын кааласа дагы, каалабаса дагы мажбурлап аларды мындай чечүүгө аракет кылабыз деп атат да. Мисалы, азыркы күндө биз айта албайбыз, Кыргызстанда мындай бир күндүн ичинде эле көптөгөн көйгөйлөр болуп кетиши мүмкүн да. Өкмөт буга мындай далилдүү фактыларды же болбосо тактап көрсөтө алган жок. Бир күндө канча көйгөйдү чечип, канча маселени кандай жолдор менен чечет, жана ал жактагы маселе чечкен адамдар субъективдүү болобу же болбосо объективдүү боло алабы ошол маселени чечүүдө. Бул дагы өзүнчө маселе бойдон калып атат, муну дагы ачыктап берген жок. Анткени көрүүчүлөргө бул абдан так берилиши керек эле да, кандай учурда кантип чечилиши керек бул маселе. Эми биз айтып атабыз, бул жакта мыйзам иштеп атат. Бир мыйзамдын үстүнө экинчи мыйзамды эч качан алып келбеш керек деп. Мен ушуну менен өзүмдүн сөзүмдү жыйынтыктайм. Чоң рахмат. Аналитикалык сөз үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Чоң рахмат. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Бүгүнкү талкуу боюнча карай кетсек, бүгүнкү талкуу негизинен кызыктуу эле болду, бирок биздин өкмөт тараптын алып чыккан идеясына оппозиция тараптын айтылган негизги каршылаш ойлору биздикинин эле айланасында болуп калды десек болот да. Себеби биздин айтылган темаларды башкача нукта түшүнүп алгандыгында болуп жатат бул жактачы. Негизи биз деле ошол булар айтып жаткан нерсени айттык биринчи. Булар сунуштап жаткан нерселерди айтып жаттык да. Бирок булар башкача түшүнүп алгандыгынан улам статистикага дагы карады дагы, статистика элдердин ошол борборлорго кайрылып жаткандыгынан улам гана өсүп жатат деди да. Биз андай деген жокпуз. Статистика качан гана өсүп жатат. Бүгүнкү күндө зордук зомбулукка кабылган балдардын саны көбөйгөн сайын, алардын көчөлөрдө көп жүргөндүгүнөн, базарларга барсаң, тачкалар түртүп жүргөн жаш жеткинчектердин айынан статистикалар ошол көп зордук зомбулукка кабылган балдардын көп экенини биз далилдеп, канча статистика азыркы учурда катталгандыгын сиздерге көрсөтүп бердик. Андан кийин бул оппозиция тараптын бизге дагы көптөгөн ойлорун айтты да. Мыйзам киргизебиз деп жатасыңар. Бул мыйзам иштебей туруп эле, иштете албай эле, мыйзамды иштете албай эле жаңы мыйзам сунуштап жатасыңар деп жатат да. Жок, андай эмес. Бүгүнкү күндө бул тууралуу мыйзам бар. Бул мыйзам эмне жөнүндөгү мыйзам? Уруксаты менен гана, жабырлануучунун уруксаты менен гана изилдөөгө алабыз деген мыйзам. Биз айтып жатабыз, аны жоготуп туруп ордуна киргизебиз деген жокпуз. Биз ага өзгөртүү киргизебиз деп жатабыз. Уруксатысыз деп жатабыз. Уруксатысыз биз аларга иликтөөгө алууга мыйзамга өзгөртүү киргизебиз деп жатабыз да. Бул биздин оппозиция тарап туура эмес түшүнгөндүктөн улам башка эле ойлор менен бүгүнкү оюн талаасында оюн көрсөтүп коюшту да. Андан кийин биздин азыркы кризистик борборлор боюнча айтты. Биз кризистик борборлорго аналогия келтирип, салыштырып өнүккөн өлкөлөрдү карап кеттик да. Зордук зомбулуктарга каршы Американы, ошондой эле Латвияны, ушуларды келтирип кеттик. Бирок булардын ою боюнча биз наоборот урушуп зордук зомбулуктун көбөйүүсүнө түртүп жаткандай ойлоп алышты да. Урматтуу кыргыз элим, биз эч качан бул мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун күчөшүнө алып келбейбиз. Тескерисинче, биз ошол нерсени алдын алабыз. Жана ошондой эле зордук зомбулукка кабылган жаш жеткинчектер болобу, Кыргызстандын жараны болобу, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар туугандыгынан же гендик байланышы бар адамдар тарабынан зордукталган болсо, аны менталитетке коюп туруп, же кыргызчылык деп туруп, аны ачыкка чыгарбай коюуга биз жол бербейбиз.
Себеби ал жерде укук тебеленип жатат. Ар бир адам эркин жашоого укуктуу. Үй бүлө мүчөсү болсо эле атасына баш ийип же тууганынан коркуп же байкесинен коркуп туруп же тайкесинен коркуп үн чыкпай калуу бул эч качан биздин мыйзамга туура келбейт. Бул болгону менталитет, бул ошондой стереотип, бул караңгычылык, бул ошондой түшүнүк деп айтып кетмек элек. Себеби бул караңгычылыктан чыгышыбыз керек. Биз азыркы караңгычылыктан чыкпай турган болсок, биздин келечегибиз эмне болот? Жаштар биздин келечегибиз. Мындай зордук зомбулуктар күчөйө берсе эмне болот? Келечекте абдан чоң жоготуулар болот. Ошондуктан азыркы мыйзамга өзгөртүү киргизүү эң эффективдүү жол, урматтуу кыргыз элим. Ушуну эсиңиздерге сактап коюңуздар. Саламатсыздар. Бүгүнкү болуп аткан дебатыбыздын темасы бул абдан азыркы учурга төп келишкен тема болуп атат. Себеби дегенде өкмөттүн ролун аткаруучу тайпа айткандай, келечегибиз бул биздин балдар дейт элем. Себеби дегенде булардын жабырлануучулардын уруксаат албастан бул жерде иш козгобосо болбойт. Себеби дегенде акыркы учурларда бизге тике чачыбызды тик тургузган укмуш көрүнүштөр болуп атат. Жаман жагы бул аябай көнмүш адат болуп калды. Мыйзам дагы толук иштебей атат. Ошол себептен мыйзамга өзгөртүү киргизебиз деп өкмөт тарабы айтып атканына мен толук кошуламын. Ошону менен бирге мына суроо берилди бул жерден жакшылык да. Жаш болсо да аябай азыркы бизге прям көрүнүп, муну биз шаарда деген бул картинаны дайыма эле көрөбүз, байкайбыз. Ошол тема так келип берди. Буга дагы силер жакшы жооп бере албай калдыңар. Себеби дегенде айтып атасыңар, бул деген уже укук коргоочулардын өкүлдөрүнүн өздөрүнүн иши депчи. Заявление болмоюнча эч кандай иш козголбойт дейт. Ушундай көрүнүштөр көп болгондуктан азыр мектептерге укук коргоочулардын өкүлдөрү ар бир мектепке бекитилген. Алар психолог, мугалимдер менен чогуу иш алып барышат. Ошол ишти жөн эле бекиткен менен анын дагы өзүнчө бир көрүнүшү болуп атат да, терс. Аларды бекитишкен, айлык майнасын алышат, иштеген сааты жазылып турат, бирок эч качан ал жерден аларды таба албайсыңар. Себеби ал же башка өзүнүн эмесинде болот, участогунда, же бир жерде болот, ишти эч качан алып жүрбөйт. Бул мишура болуп калды да. Бирок ошол менен биз ошол иш аракеттерди кылсак болот эле. Экинчиси, Тайыр Баткенден бери келип суроо айтты, бирок өзү кайра өзүнө жооп берди. Үйдө эгерде үйүмдө зомбулук болсо, мен эч кимге айтпаймын. Бул менталитет депчи. Эч качан мындай зордук зомбулуктарды силер кыргыз менталитетине жаппагыла. Менталитетибизди карасаңар, тарыхыбызды карасаңар, эч качан жакырчылыкта жашаса дагы ата бабаларыбыз балдарына кол көтөргөн эмес. Кыздарын улуу сөз менен айтып сыйлашкан. Бул кайра эле оппозиция жактан силер айткандай, бул руханий жактын жакырчылыгы болуп атат, караңгылык болуп атат. Бул жерде силер өкмөт тайпасы менен, өкмөт ролун аткан тайпа менен бирдей болдуңар да, жыйынтыгычы. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү дебаттын катышуучулары. Алгачкы сөздү айта кетерде, негизинен жалпы дебатка абдан жакшы даярданып келипсиздер. Көп маалыматтарды топтоптусуздар. Статистикалык маалыматтар да абдан көп болуптур. Ортодогу кагылышуу чекиттерине токтой кетсек, өкмөттүн эң жогорку идеясы бул ошол мыйзам долбоорун киргизип, жана үй бүлөдөгү зордук зомбулук болуп атса, эгер арыз жазбаса дагы ошол кишилерге чара колдонуу максатын көздөштү. Ал эми оппозициянын көздөгөн максаты жок, ал туура эмес, бул мыйзам эрте киргизилип атат, анткени биз ал мыйзамдан биринчи элдин аң сезимин өзгөртүү керек деген жакшы ой пикирлерин айтты. Кыскача айта кете турсам, бул оюн негизинен талкуу жакшы деңгээлде өттү. Эки командага тең ийгиликтерди каалайм. Саламатсыздарбы? Оюндун катышуучулары, оюн үчүн ыраазычылык билдирем. Жалпы телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бул теманы бүгүнкү оюнда талкуулаганыбыздын эң негизги себеби чынында эле акыркы учурда үй бүлөдөгү зордук зомбулук фактыларын боюнча айта кетсек, бул жана айтып кетишпеди. Көп учурда ошол жабырлануучулар кайрылса дагы, ошол кайрылгандан кийин кайра арызын кайтарып алуу фактылары абдан көп болгонда, себеп дегенде кыргыз элинде мисалы тууганчылык кылып кечирип коюу, же болбосо ар кандай мындай ушундай нерселердин натыйжасында арызын
убактыңыздын кайра кайтарып алып анан кийин аягына чыккан окуялар иликтенип аягына чыккан аябай аз болгон да. Ошонун негизинде чын эле бүгүнкү учурда биз эгерде жабырлануучунун өзүнүн арызы жок эле ошо окуяны карай турган болсок, ошолордун азаюусуна алып келет белек деген кандайдыр бир эме ойлор болот да. Анан кийин болсо тескеринче эгерде биз ошол жабырлануучунун өзүнүн уруксаты жок эле биз ал окуяны иликтей берсек, ал үй бүлөнүн бузулушуна же болбосо ал үй бүлөдө кандайдыр бир чычагын көбөйүшүнө алып келебизби тескеринче, же кандай болот? Мына ошондуктан ушул теманы эки тараптуу талкуулоого алалы деп чечкенбиз. Анан оюн үчүн ыраазычылык билдирем. Көп учурда тема ачылды десем болот. Себеп дегенде өкмөт тарапта ошону айтып жатты да, эгерде биз жабырлануучунун уруксаты жок эле иликтөөгө алсак, биз алардын азаюусуна алып келебиз. Себеп дегенде биз ал окуяны иликтеп, эгерде окуяда чын эле зордук зомбулук бар болсо иликтейбиз, эгер жок болсо анда артка эле кетип калабыз. Ал эми өкмөт оппозиция тараптында бул жакта ойлору жакшы болду. Себеп деген айтып атпайбы, ал учурда биз деген ошол мисалы үчүн үй бүлөнүн ички маселесине киришкен болбойбузбу? Себеп дегенде алар мүмкүн өздөрүнүн ички маселесин эч кимге айткысы келбейт, а өздөрү үчүн депчи. Ошондуктан бул жүйөлүү аргументтер эки тарапка тең оюндун темасын ачып, коомчулукка жалпы маалымат бергени үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бүгүнкү талкууда Ош облусу жеңишке жетти десеңиздер, анда 01 санын 2069 номерине жөнөтүңүздөр. Эгерде тескерисинче Ысык-Көл облусу жеңишке жетти десеңиздер, анда 04 санын 2069 номерине жөнөтүңүздөр. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалап бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта калыңыздар.